жашыл беретке тапшырып 92 баладан 15 бала өтүп, азыр ошо жашыл беретти тапшыруу аземин астында турабыз. Баарыбыз тең билебиз, что жашыл берет бул жөн эле баш кийим эмес. Бул биздин атайын багыттын символикасы. Ар бир аскер кызматчысы, ар бир кызмат кылган биздин бригадада жашыл берет кийүүгө тийиштүү. Ошого баарыбыз тең умтулушубуз керек. Жумуш полковник майор Токтоматов жашыл берет алуу үчүн келди. Ата мекенге жана атайын багытка кызмат кылам. Ата мекенге жана спецназга кызмат кылам. Полковник лейтенант Алмек жашыл берет алуу үчүн келди. Лейтенант Жеңишбек Полковник Ефрейтор Чоркул кызы жашыл берет алууга келди. Ата мекенге жана спецназга кызмат кылам. Дагы бир жолу куттуктайм. Жашыл беретти алган биздин аскердик кызматкерлерге